Саламатсыңарбы балдар? Бүгүнкү биздин темабыз сүйлөмдөгү сөздөрдүн орун тартиби. Эске салабыз. Сүйлөмдөгү сөздөрдүн орун тартибин билүү үчүн биз сүйлөм мүчөлөрүн дагы эске салып билип алышыбыз керек экен. Баш мүчөлөр баяндооч, айкындооч мүчөлөр аныктооч, толуктооч, бышыктооч жана ошондой эле энин тобу жана баяндоочтун тобу дегенди дагы эске салышыбыз керек экен. Көңүл бурабыз. Сүйлөмдөгү сөздөрдүн орун тартиби сөздөрдүн синтаксистик милдеттери менен байланышта. Демек, сүйлөмдөгү сөздөрдүн орун тартиби сүйлөм мүчөлөрү менен өтө тыгыз байланышта каралат экен. Кара сөз менен жазылган чыгармаларды сүйлөм ээсинин тобу баяндоочтун тобунан мурда, ал эми баяндоочтун тобу энин тобунан кийин орун алат. Түшүндүк, Кара сөз түрүндөгү деген бул дегенибиз. Башкача айтканда, ыр түрүндөгү эмес, кара сөз түрүндө жазылган чыгармаларда баяндоочтун тобу энин тобунан кийин келет экен, энин тобу баяндоочтун тобунан мурда келет экен. Сүйлөмдөгү сөздөрдүн мүчөлөрүнүн орун алышынын эки түрү бар. Сүйлөмдөгү сөздөрдүн мүчөлөрүнүн орун алышынын эки түрү бар. Биринчиси түз орун тартиби, экинчиси терс орун тартиби. Сүйлөм мүчөлөрүнүн тилде калыптанган көндүм болгон адатка айланган орду сүйлөмдөгү түз орун тартиби деп аталат. Түз орун тартип боюнча сүйлөм мүчөлөрү төмөнкүдөй багытта жайгашкан. Биринчи, А дегенде сүйлөмдүн ээси, андан кийин экинчи орунда деп түшүнөлү, андан кийин баяндооч. Мисалы, турмуштун ар бир күнү тоскоолдук, басып баратканын өзү күрөш. Бул жерде күнү ээси болсо, тоскоолдук баяндооч. Басып баратканын өзү күрөш, басып баратканын өзү деген бул жерде ээлик милдет болсо, күрөш баяндоочтук милдетти аткарып атат. Экинчи, А дегенде аныктооч, андан кийин аныкталгыч. Муну билгендин ар бир сөзү алтын. Демек, кимдин эмненин деген суроо аныктоочто бар экендигин билебиз. Кимдин ар бир сөзү алтын, муну билгендин. Үчүнчү, А дегенде толуктооч, андан кийин толукталгыч. Башкача айтканда, баяндоочту эске алабыз. Баяндооч, бирок этиштик баяндооч көбүрөөк кезигет экен. Учурунда оңдолбогон майда кемчилик бара-бара чоң кемчиликке алып барат. Бул жерде эмнеге кемчиликке алып барат? Баяндоочтук милдет. Кемчиликке деген толуктоочтук милдет. Алып барат деген баяндоочтук милдетте сүйлөм мүчөлөрү боюнча баяндоочтук милдетти аткарып атат. Бул жерде толукталгыч дагы милдет болуп эсептелип атат. Төртүнчү, А дегенде бышыктооч, андан кийин бышыкталгыч. Көбүнчө баяндооч. Бул дагы баяндооч, бышыкталгыч баяндоочтун милдетти аткарып келип атат. Ууру тойгончо жеп, өлгөнчө карганат. Тойгончо деген бул бышыктооч болсо, жеп деген бышыкталгыч же баяндооч. Өлгөнчө деген бышыктооч болсо, карганат деген баяндооч же бышыкталгыч. Түшүнүп алдык, Сүйлөмдөгү сөздөрдүн терс орун тартиби. Терс орун тартиби. Сүйлөмдөгү сөздөр дайыма эле өзүнүн көндүм болгон түз ордунда жайгаша бербейт. Сүйлөмдөгү тигил же бул сөзгө угуучунун, окуучунун көңүлүн буруу максатында атайын көтөрүңкү логикалык басым менен тактап, дааналап, өзгөчөлөп айтууга туура келет. Мындай учурда логикалык басым менен айтылган сөз өзүнүн демейки ордун өзгөртүп, сүйлөмдөгү экинчи бир сөз менен орун алмашылып берилиши мүмкүн. Демек, сүйлөмдүн кандайдыр бир мүчөсү стилдик максатка ылайык
өзүнүн демейки түз ордун өзгөртүп жайгашса, ал терс орун тартип деп аталат экен. Ар дайым эле, демек түшүндүк ар дайым эле түз орун тартиптеги сүйлөмдөр айтыла бербестен, жазыла бербестен, кээде ошол сүйлөм ичиндеги кайсы бир сөзгө окурманды көңүлүн бурдуруу үчүн ошол сөзгө басым жасалып айтылат экен. Ал ошол сөз окурманга жеткиликтүү болуш үчүн башка бир сөздөр менен ордун алмашып калат экен. Бул терс орун тартип дейт. Ошондой эле ошол сөздү жеткиликтүү кылуу үчүн ошол алмашып жаткан сөз логикалык басым менен айтылат экен. Бул дегенибиз көтөрүңкү, күчтүү үн менен өзгөчөлөнүп айтылган сөз логикалык басым түшкөн сөз деп аталат экен. Жайынча кара сөз менен айтылган сүйлөмдөрдө логикалык басым сүйлөмдүн аягыраак ченинде, башкача айтканда баяндоочтун алдындагы сөзгө, сүйлөм мүчөсүнө түшүрүлөт. Жайынча дегенде биз жай сүйлөмдү эстейли. Жай сүйлөмдө логикалык басым сүйлөмдүн аягында эмес, аягыраак чегинде баяндоочтун алдынан орун алат экен. Мисалы, билбеген адам баарына макул. Бул жерде баарына деген сөзгө логикалык басым түшүп жатат. Буйрук жана илептүү сүйлөмдөрдө логикалык басым ошол маанини билдирүүчү, буйрукту эркти билдирүүчү баяндоочко түшүрүлөт. Демек, жай сүйлөмдөн айырмаланып, буйрук жана илептүү сүйлөмдөрдө басым баяндоочко түшөт экен. Логикалык басым, Мисалы, өзүңдү жакшылаба да, жамандаба. Бул жердеги баяндооч жакшылаба, жамандаба деген сөздөр болуп атат. Мына ушуга баяндооч түшүп жатат. Буйрук иретинде келип жатат, Ал эми суроолуу сүйлөмдө логикалык басым суроо маанисин билдирүүчү сөзгө түшөт. Мисалы, өзүң конуп отура турган бутакты эмнеге кыргып жатасың? Бул жерде суроо маанисиндеги сөз эмнеге деген сөз болуп жатат. Мына ошол эмнеге деген сөзгө басым түштү. Логикалык басым түштү. Түшүнүп алдык, Салыштырабыз. Жана жогоруда айтып кеттик, сөздөрдү, ошо сүйлөмдү айтып атканда, айрым бир сүйлөм ичиндеги айрым бир сөздөрдү жеткиликтүү окурманга, угарманга жеткиликтүү кылыш үчүн ошого логикалык басымды түшүрөбүз деп. Жай сүйлөмдөгү логикалык басым дайым эле сүйлөмдөгү сөздөрдүн ордун өзгөртүү менен чектелбестен, ал айтуучунун же жазуучунун ой максатына ылайыкталып да колдонулат. Тактап айтканда, айтуучу сүйлөмдөгү кайсы сөзгө угуучунун көңүлүн бургусу келсе, ошол сөз басым менен айтылат. Түшүндүк, Мисалдарды карайбыз, дагы бышыктап түшүнө алабыз ошондо. Адам уят сыйыт жагынан жаңы келген келиндей болсун. Бул жерде адам башка эч кимдей эмес, так эле келиндей гана болсун деген ой айтылган. Жаңы дагы эмес, келиндей эле болсун деген ойду айткысы келип атат. Экинчи, адам уят сыйыт жагынан жаңы келген келиндей болсун. Бул жерде болсо, адам жалпы эле келиндердей эмес, нак гана жаңы келген келиндей болсун деген ойду айткысы келип атат. Ал эми үчүнчү сүйлөмдө адам уят сыйыт жагынан жаңы келген келиндей болсун. Бул жерде болсо, адам башка сапаттары боюнча эмес, дал эле уят сыйыт боюнча гана жаңы келген келиндей болсун деп атат. Ал эми төртүнчү сүйлөмүбүздө адам уят сыйыт жагынан жаңы келген келиндей болсун. Сүйлөмдө башка эч ким, эч нерсе эмес, адамдын өзү гана уят сыйыты жагынан жаңы келген келиндей болсун деген максатты бергиси келди. Булардын ар биринде логикалык басым ар кайсы жерге түшүп турат. Байкадык, окудук, биле алдык. Сүйлөмдөгү сөздөрдүн ордунун туруктуу же өзгөрмөлүү, кыймылдуу болушу
аларды өз ара байланыштыруучу каражаттарга да негизделет. Демек, сүйлөмдөгү сөздөрдүн орду дайым эле туруктуу болбойт экен. Кээде кыймылдуу дагы болот экен, кээде өзгөрмөсүз бир орунда туруктуу гана болот экен. Түшүнөбүз? Эгерде сүйлөмдөгү сөздөрдүн өз ара байланышы сөз өзгөртүүчү мүчөлөр, жак, жөндөмө жана башка мүчөлөрү аркылуу тейленсе, алардын орду белгилүү даражада эркин өзгөрмөлүү болот экен. Демек, биздин түзүп аткан сүйлөмүбүздөгү сөздөр, жак, жөндөмө, башкача айтканда сөз өзгөртүүчү мүчөлөрдүн жардамы менен тейленип сүйлөм түзүлүп жаткан болсо, демек, ал өзгөрмөлүү болот экен. Чыныгы жазуучу башкалардан бардыгын айкын көрүп турууга тийиш. Ушул эле сүйлөм. Башкалардан чыныгы жазуучу бардыгын айкын көрүп турууга тийиш. Демек, бөлүп түзүүгө болот экен. Ал эми сөздөрдүн өз ара байланышы орун тартиби аркылуу ыкташуу жолун биз жакшы билебиз. Тейленсе, алардын сүйлөмдөгү орду туруктуу мүнөздө болот экен. Демек, жак, жөндөмө мүчөлөр эмес, ыкташуу жолу аркылуу сүйлөмүбүз тейлене турган болсо, байланыша турган болсо сүйлөмүбүздөгү сөздөр, демек, ал туруктуу болот экен. Пайда келтирбеген окумуштуу, жемиш бербеген даракка окшош. Бул жерде пайда келтирбеген деген сөз жана жемиш бербеген деген сөз айкаштары ыкташуу байланышы аркылуу байланышып атат. Демек, буларды бөлүп карай албайт экенбиз. Булар туруктуу келет экен. Көңүлүбүзгө түйөлү. Сүйлөмдүн тутумунда жеке сөздө же сөздөрдүн тобу да сөз айкаштары логикалык басым менен айтыла берет. Демек, түшүндүк. Сүйлөмдүн тутумунда бир сөз болсо дагы же бир-эки сөздөн турган сөз айкашы болсо дагы, ал жерге логикалык басым түшөт экен. Логикалык басымга байланыштуу сүйлөмдүн интонациясында өзгөрүү болуп турат. Демек, логикалык басым кандай болуп түшкөн болсо, ошого ылайыктуу биз дагы сүйлөмдү интонациябызды ошого ылайыктап, андан кийин окушубуз керек экен. Эгерде түз орун тартиби боюнча жайгашса, логикалык басым дээрлик баяндооштун алдындагы сөзгө түшөт. Эгерде түз орун тартиби, биз демек теманын башында эки сүйлөмдөрдүн орун тартиби боюнча эки түрдү айттык эле, түз жана терс орун тартиби. Мына ушул эгер сүйлөм түз орун тартиби боюнча жайгашкан болсо, анда логикалык басым дээрлик баяндооштун алдындагы сөзгө түшөт экен. Мында логикалык басым анчалык күчтүү эмес, бошоң болот. Демек, түз орун тартиптеги логикалык басым өтө эле күчтүү сезим менен айтылбастан бошоң гана айтылат экен. Эгерде логикалык басым же сүйлөмдүн башында, же акырында, же ортосундагы сөзгө түшсө, анда бүтүндөй сүйлөм чымыркануу, күчтөнүү, интонация менен айтылат. Жана логикалык басымда абдан көтөрүңкү келет. Демек, түшүндүк, түз орун тартипке караганда, терс орун тартипте логикалык басым түшө турган болсо, ал күчтүү логикалык басым, көтөрүңкү үн менен айтылып берилет экен. Демек, сүйлөмдөгү сөздөрдүн орун тартиби боюнча түшүнүп бышыктап алдык. Эми алардын түшүнгөнүбүздү билүү үчүн биз тапшырма аткарабыз. Төмөнкү сөз айкаштарын катыштырып сүйлөм түзгүлө. Андагы сөздөргө тиешелүү сөз өзгөртүүчү мүчөлөрдү жалгагыла. Сүйлөмдөгү сөздөрдүн кандайча орун алгандыгын жазгыла. Терс же түз орун тартиби экендиги, эне мээрими, ата эмгеги, мугалимдин тарбиясы, улууну урматтоо, жолдош күтүү, оройлуктун зыяны, жалкоолуктун кесепети, сөздү таап сүйлөө. Демек, булардын бардыгы сөз айкаштары. Мына ошол сөз айкаштарын катыштырып сүйлөм түзөт экенбиз.
ал сөз катыштырып сүйлөм түзүп атканда сөз өзгөртүүчү мүчөлөрдү жалгап улап түзүп көрөт экенбиз дагы. Андан кийин аларды сүйлөмдөгү ошол терс же түз орун тартып экендигин аныктап, анын үстүнө же тушуна калем менен жакшынакай кылып жазып коет экенбиз. Демек, теманы түшүнө алдык. Суроолор болсо берсеңер болот. Саламатта калгыла.